Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен түз эфирде көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Буюрса эфир кызыктуу болот деген ойдомун. Эфирден алыстабаңыздар. Илим билим телеканалынын жалпы эле көрүүчүлөрү, көрөрмандары, сиздер менен IQ телеберүүсүндө биз кыргыз эстрада жылдызы Асель Касымова жана ошондой эле мен Кадыр Жарматов эфирде болобуз. Мектепти бүткөнүңүздөргө канча жыл болду? Мектепти бүткөнгө мага быйыл 15 жыл болду. Мен бүткөнүмө 15 жылдан ашты. Кандай окудуңуз? Кызыл мен бүткөнүм жок. Ошол кандай десем, мен бүт эле черектен 5 болуп келген. 5-класстан кийин мен ошо гимназия класска өткөндө, гимназия классында ал жакта англис тилден аябай мындай күчтүү окутат экен. Ошого байланыштуу бир аз кыйналып 4 кошулуп кетти. Бирок англис тилден жакшы билесиз. Азыр жок, мурун жакшы билчүмүн. Мен ачыгын айтыш керек, 4-5ке окугам, 3 жок болчу. Кээде 4 көп болуп калат, кээде 5 көп болуп калат. Черектер ар кандай болчу. Кайсы сабактардан кыйналдыңыздар? Менде 3 жок, 2 жок, бирок мен химияны көп түшүнбөйт элем. Биология экен. Мен физика менен биологиядан бир аз түшүнүк азыраак болчу. Химия, географияны жакшы билет болчум. Мектеп билими эсиңизде калды деп ойлойсузбу? 15 жылда чындыгында мындай мектепте алган билим бир 20% калды, 80% эстен чыкты. Анткени күндө кайталап турбасаң унутуп калат экенсиң да. Ооба, туура, ошондой эле. Жогорку республикалык тестти тапшырдыңызбы? Тапшырганбыз. Тапшырганда биз окуп жүргөндө ошондо жаңы башталган эле. Бизден мурунку класс 1 жыл мурун башталган болчу. Канча балл алдыңыз? Ошондо меники 176 балл болгон. Мектепте 3-чү эместен алгам. Мен 110 балл алганмын. Кошумча химиядан тапшырып 76 балл алганмын. Оюнда медфакка тапшыра турган оюм бар эле. Тилекке каршы медфакка илешпей, Оштуда контракт окугам. Биринчи бөлүм мектеп жана мен. Бул этапта келген коноктордун мектеп кезиндеги алган билими текшерилет. Суроого жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт. 1 километрде канча сантиметр бар? 1 миллион сантиметр бар. 100 миң сантиметр бар. Не факт айтерсем экен. Мен негизи мындай жашырып жүргөн адамдардын арасына кирбейм да, бардык мындай жасап жүргөн нерселерим, сөздөрүм бардыгы сыртымда жүрөт. Жытка аябай эмемин, капризныймын. Мен мындай чачылып турган үй болсо чачыгына же чаңына карабайм да, эгерде мындай жыт болсо мен ошодон неме болом, көбүнчө жиркенерим. Жиркенебиз. Эл билбеген факт ушул. Чачылган үйдө Асель Касымова жиркенет. Жок, чачылганда Жыты бар үйдө. негизи эле жыттан мындай жагымсыз жыттан жиркенем. Жагымсыз жыт болсо даже уктай албайм. Күндөн кийин жайгашкан 3-чү планета кандай аталат? Күндөн кийинки. Если планетаны азыр санап бер десең санап берем, бирок 3-чү планета күн гигантовыйга кире беле, же берке эмеге кире беле? Ба жер шары сыяктууларбы? Жок, планета дедиңер силер? Планета Күндөн кийинки эмеде мындай орбитерде жайгашат да. Меркурий 3-чү? Сатурн болсо. Жок, Венера. Меркурий. Нептун. Жок, өзү Марс. кой турбайсың. Өзү 4 жер сыяктуу, анан 4 гигантовый бар да, эмечи планеталардан. Бирөөсү баягындай карликовый болот. Ошондо азыр күндөн кийин 3-чү жайгашкан планета болгондо жер сыяктуу. Айда? Жок, токтоп тур. Ошондо эме Плутон эмеспи? Плутон жок. Жер. Жер. Так, албетте бул күндөн кийинки 3-чү жайгашкан планета болот. Биз жашаган жерде. Жөн санап бер деп койчу бизде. Баары мени стерва деп ойлойт. Негизи чындап эле стервамын. Бирок стервамын. Жакшыга андан өтүп жакшы болом. Ошол. Асель Касымова аш койгонго аш коет, таш койгонго таш коет. Кыргызстан жер көлөмү боюнча канчанчы орунда турат? Дүйнө жүзү боюнчабы? Жер көлөмү. Аянт боюнча. Аянт боюнча Кыргызстан канчанчы орунда турат? Примерно бир 110дун айланасы болсо керек деп ойлойм. Картада араң көрүнөт эми. Канчанчы деп ондай айта албайм, бирок акыркылардын алдыңкысы болуш керек. Жок, Кыргызстандан да кичинекей өлкөлөр бар, бирок ошо 110дон нары да бир.
Возможно. 120-140 барып калышы да мүмкүн. Точно эми мындай цифровой ответин айта албайбыз. Мындай приблизительно ушундай. 85 нормально экен анда. 7 или 8 жок, 6-класс келем ага. 6-класста бир классташ кызым менен урушуп кеткен. Таяк жеп калгам. Агай. Факт ошол. Эми жаштыкта болот экен да. Канча класста? 6-класста. 6-дабы да. Чоң эмелем урушуп кетип, күчүм жетпей койгонда чыгытып туруп уруп койгон. Ыйлайын десем классташ балдар карап турат. Ыйласаң деле болмок экен, уже ошончо жеңилипсиң. Намыстын күчүнөн эле жаман болгон. Манастын атасынын аты ким? Жакып. Говорите факт. Менен 1 жаш кичүү иним бар, экөөбүз бир класста окуганбыз, бир партада отурганбыз. Бир тууганыңыз, классташыңыз, Классташым. 20 жылдык эртең чогуу барасызда. Буюрса. Кеттик деп. Анан көбүнчө мектептен мен качат элем. Бизде андай нерсе болбойт деле. Баягындай эмне барган жок, эмне кетип калдың деле байкуш. Анан мектептен үйгө келер кечек алдап келип анан кийин үйгө киргенде алдап койдум десем, деп калып кетчү. Ошол. Айтылышы, жазылышы бирдей, бирок мааниси жагынан башка кандай сөздөр? Антоним. Амоним. Факт. Иши факт. Азыр мен саат 12 чейин күндө уктамай адат чыгарып алгам. Ушундай факт азыр. Себеп карантинде жата берип, иш жок. Туруп корсактай козуп, эмне кыласың, кайра жатасың. Түнү менен кино көрмөй. Карантин. Сандын 0 даражасы канчага тең? Өзүнө эле. Сандын өзүнө 1-ге. Сандын 0 даражасы. Бүгүн 11:30 турдум. Күндө 12 уктайт элем. Факт. Разница вот жарым саат. Кадырдын факттары калай бар атат. Экинчи бөлүм. Менин дүйнө таанымым. Бул бөлүмдө катышуучуларыбыздын дүйнө таанымын билебиз. Ошондой эле логикалык ой жүгүртүүсүн ушул этапта биле алабыз. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке башына коюлган суроого пикир билдирет. Кофе өндүрүү боюнча 1-орунда турган мамлекет? Куба. Колумбия. Кофе, чай да ал Куба. Бирок Куба болчу да биз окуган кезде. Американын жанында Прага? Бразилия. Өзүңүзгө жакпаган касиетиңиз? Баягы эле өзүмдүн мен көп мындай каприздерим бар. Кээде өзүм мындай бир нерсени билем да, бул жактан кой, андай кылба деп мындай алып турат, бирок бул жактан баягы жасашым керек деп. Мындай либо бул жакты угуп калам, башымды угам, же болбосо баягы Шайтанды угам деп. жок, шайтанды угпаганга аракет кылам, бирок баягы ушундай момент болуп калат да, анан көп учурда мен баягы бирөөгө катуу тийип албайын, андай мындай деп мындай өзүмдү жеп алам да. Өзүмдү кажыйм, көбүнчө өзүмө көп вопрос берем. Коопсуздук куру эң алгач кайсы автоунаага орнотулду? Самолет. Волга, Жигули, Москвич. Волга, Жигули, Москвич. Запорожец. Анда биринчи иномарка Лада эмеспи? Илгери да эмелерде болгон, андан мурун кайсы болушу мүмкүн? Трамвайга орношуп жок. Автобус. Жок, автобустар жок. Поезд да жок. Коопсуздук бар. Эски машина, советский машина? Эң биринчи москвичтер чыккан. Жок, ага чейин берки баягы согуштун эмелери чыккан да баягы. УАЗик. Негизи биз төрөлгөндө эле таанылган машиналар ушулар да негизичи. Эми Volvo. Volvo жакын. Volvo. Биринчи Volvo дейт беле, мен баягы Волганын башына чыккандар. Или Волга башка, Volvo башка. Volvo башка, Volvo
современный эле машина болчу. Сиздин ачууңузга көбүрөөк эмне келтирет? Мен ачуума көбүнчөсү келтирген безответственность, ушул нерсени жаман көрөм. Кадырдын оңой менен ачуусу келбейт. Ооба, оңой менен келбейт. Кээде баягындай адам билип туруп, мындай түшүнүп, көрүп, өзү байкап атып туруп деле мындай сага суроо бере берет го. Бул эмне? Ошондо бул кандай болот? Кыйналып атасың деп баягы жумушта айтып атам да. Баягы өзүмдүн максатын эме кылыш үчүн эле көздөп туруп, баягы бирөөнү көрүп эле түшүнбөгө манит болуп калат. Көрүнүп турса деле мындай түшүнбөстүк алып, башка эле сөздөрдү сүйлөп суроо бере бергенде чындыгында жиним келет. Каякты карап атасың, мына көр, жанатан бери эмнени айтты. Эң биринчи футбол боюнча алам чемпионаты кайсы өлкөдө өттү? Европада өткөнбү? Европа мамлекеттеринде, Англияда футбол түптөлсө. Германия, Франция, Прага, Бельгия, Румыния. Алам чемпионаты эң биринчи. Испанияда. Алтын балык кармап алсаңыз 3 тилегиңиз. Сиздин эмне тилейт? Мен биринчи жакындарым көп жашасын дейт элем. Алардын ден соолугу. Үчүнчүсү мына кыргыздын пейилиң оңолуп кетсе экен дейт элем. Мен эң биринчи тилегим ушул Кыргызстандын айланасындагы чечилбей жаткан граница, чегара маселелери чечилсин деп мен биринчи ушуну тилейт элем. Экинчи ушул Кыргызстандагы бир да жер сатылбасын деп тилейт элем. Үчүнчү анан жалпы үй бүлөмө, жакындарыма, кесиптештериме, кыскасы ушул чөйрөмө оомат тилейт элем. Бизге кечеге баягы карантинден кийин аябай көп таасир калтырышты да, биз кадыр чогуу болуп көз эме кылып жүрдүк, баягы элге аралашып, үйлөрүнө чейин барып, анан баягы биздин элдин деңгээли көбүнчөсү баягы сөз менен эле жөнүн айтып коюп түшүндүрө турган деңгээл эмес экен да, аябай пока ага жете элек экенбиз да. Ошондуктан ушу деңгээли, билим деңгээли жогоруласа, ушул эң жакшы нерсе болмок. Бизде аябай эле артта калып кетипиз көп нерседенчи. Ааламдагы эң жоон даракты атаңыз. Ааламдагы эң жоон дарак биология. Эми жакшы карасаң, дарак жоонора берет да. Туурабы? Көбүрөөк карасаң, көп жашаса десең. Жок, бирок жоон дарак бар эле негизи. Атын билбейм мен, чын Мен айтайын. атын билбейм. Баобаб. Ооба, баобаб. Ооба, мен сүрөтүн дагы көргөм. Сиздин эң көп колдонгон паразит сөзүңүз? Ия деген сөздү көп колдоном. Мен негизи деп көп сүйлөйм сөздөргө ошкондо, анан жиним келгенде келе сөйлөйм. Үйдө ушу менин аялым да тажап кеткен. Билбейм, привычка болуп калганбы, мындай угам. Жок, бар эле. Привычка болуп калган. Ия десем эле Б деп коет, болду, түшүндүм да. Угуп туруп ушинте бересиз да дей берет да. Асман астындагы эл деп кайсы мамлекетти айтышат? Эң бийикте Жер жайгашкан. планетасы го. Эң бийиктикте жайгашкан өлкө болсо керек да. Асман алдыдагы. Асман алдыдагы эл. Логический. Чындап кыйын вопрос экен. Кытай. Өмүрүңүздөгү окуган эң кооз комментарий? Мен жанагы сиңдимдин кызы бар. Характери бүт капризи көп мага ушта, аябайчы. Анан мага жакын. Баягы 40 чыкканга чейин мамам карайт да, ошол учурда жанагы ыйлап токтобой койгондо мен көтөрсөм токтоп калчу да. Анан ушул убакка чейин мага жакын. Анан ошол көп сиңдим баягы жумушу көп болуп калганда мага таштап коет, же болбосо өзү деле тайне тайта кетем деп бир ай жүрүп кетет, Ошко келип, өздөрү Бишкекте жашайт. Ошол кыз менен мен көп жүрөм да. Анан тойго барсам, микрофонун кармап алып алдымдырдай берет. Боёнсоң кошо боёнот. Ошол кызды менин кызым деп эсептешет. Эң сейрек кездешкен кантобу?
Отрицательный. 1 плюс 1, 2, 3. 4-нчү. Азыр эмнени ойлоп отурасыз? Сен суроолоруңа жооп берген ойлонуп турам. Суроолорго жооп берүүнү. Серт деп кандай адамдарды атайбыз? Бат чочук эмеспи? Серт. Серт? Серт биринчи болот. Серт деп серт адамдарды айтабыз да. Серт деген эмне? Серттерчи баягы. Кычы кадыр. Серт, мерт деген сөздөр бар, мисалы Кыргызстанда. Мерт кетти деген. Ооба. Понятно. Серт. Жана эме жеңил адамбы серт деген? Жоопкерчиликсиз адамдарбы? Көп сүйлөгөнбү? Куник адамдар. Эме өңү сук адамдарбы? Өңү серткен деп коюшу. Сейрек кездешүүчү сөз мына ушул болот экен да. 3-бөлүм. Мен кесиптештерим жөнүндө эмне билемин? Маданият инсандары жана чыгармачылыктары суралат. Бул этапта шоу бизнеске катыштуу кызык суроолор берилет. Бул бөлүмдө катышуучулардын шамдыгайлыгы эске алынат. Музаман тобу канча адамдан түзүлгөн? 2 адам. 3 адам. Кыргыз Республикасынын гимнинин авторлору ким? Калый Молдобасанов, Молдобасанов, Насыр Давлесов. Эми айтпай эле койла сөзү буну мындай деп. Анан Куманбетов дагы бар беле? Куманбетов. Сыдыков деген фамилия бар эле. Сыдыков, Насыр Давлесов, Калый Молдобасанов. Да, бирөө ким эле? 4-өө да. Кулуев. Мен Тяньшан тасмасындагы Ильяздын ролун аткарган кайсы актер? Бай. Пайдыбек. Боз салкын тасмасынын режиссеру ким? Эрнис Абжапаров. Абжапаров. Ак бантик байлап башына, сурманы коюп кашына деп кайсы ырчы ырдайт? Мерген Мерген турган. турган. Бетме-бет тасмасындагы Сейденин ролун аткарган кайсы актриса? Жамал Сайдакматова. Шайра Касманжева. Turkvision 2015 сынагына барган кайсы ырчы? Жидеш. Жидеш. Өмүрбек Жанышев деген ким? Омар. Атай Өмүрзаковдун би группасы кандай аталат? Тумар. Кайыр Тумар. Суранам, апаке сүйүңдү урдап кетем, бактылуу бол кызым ырларынын аткаруучусу ким? Венера Назаралиева. Сүйүмдү урдап кетем деген. Эстеп калдым. Берүү купулуңузга толдубу? Программа негизинен жакшы. Мектеп кезиге мындай көз ирмем чаптырып, башка убакта эми эстей албай деле жүрөсүң го. Азыр мен келип, мектепте болгон окуяларды эстеп, анан билбеген суроолорума кайра жооп алып, мен купулума толдум мисалы бул программа. Программа жакшы экен. Мындай оңой мындай көрүнгөнү менен мындай анча-мынча вопростор, суроолор аркылуу мындай билбеген нерселериң өзүң деле билип калат экенсиң. Мага жакты. Кайсы суроолор эсиңизде калды? Бамбук. Баобаб беле эмне эле? Баобаб. Баобаб эң жоон дарак. Ошол. Менде футбол, Уругвай. Катышуучуларыбызга 3 бөлүм боюнча 30 суроо берилди. Жалпы жыйынтыктоочу упай 13-14. Бул көрсөтүүбүздө Кадыр Жарматов бир упай артыкчылык менен жеңишке жетти. Эстафетаны кимге жолдойсуздар? Гүлнар менен Айжамал келсе болот. Жолсо Айжамал Кабылова менен балдардан Темир келсе болот. Темир дагы лицейде окуган жакшы эме болот. Биз кичинекей кезибизде эжелерибиз, мугалимдер айта берчү. Окуу, кийин актинг кыласың десе, ал сөздүн баркына жеткен эмеспиз. Чындыгында эми ал кезде түшүнбөйсүң, жашсың. Бирок ошол сөздү азыр окуучулар деле сезбейт да. Мен айтарым просто кийин мындай актинг кылып калбай турган болуп чоңоюңуздар. Билим бул жашоодогу бүт тармакка азык.